Эгер балаңызды башка балдар тарынса эмне кылуу керек? Баланы маданияттуу түрдө өзүн коргой билүүгө үйрөтүү маанилүү. Алгоритм боюнча мындай болушу мүмкүн. А дегенде айт. Мени түрткөнүң мага жакпайт. Экинчиси. Эгер токтобосо, алаканыңды алдыга сунуп каттуу айт. Стоп, токтот, мага жакпайт. Үчүнчүсү, бул да жардам бербесе, тарынткан адамдан алысыраак кет. Төртүнчүсү, артынан ээрчип келсе, чоң кишени чакыр. Бул көндөмдү өздөштүрүү бир нече жылга созулушу мүмкүн. Ошондуктан ата-эне баласы менен бул кадамдарды мал менен кайрадан машыгысы зарыл. Эгер бала мени таарынтышты деп айтса, аны менен бирге ушул алгоритмди кайталаңыз. Ал кайсы жерде токтоп калганын аныктаңыз. Чындыктагы окуяны ролдорго бөлүп ойноңуз. Ата-эне, бала. Ал эми бала тарынткан адам. Андан кийин ролдорду алмаштырып, бала өзү кандайча жооп берерин көрсөтүңүз.